Hello, everybody. Today we're going to talk about present continuous. 12 чактын бирөөсү болгон present continuous учур чакты бүгүн үйрөнөбүз. Present continuous. Аны айтылышы кандай болот? Present continuous учур чак. Алардын жардамчы эмне? Am, is, or plus ing. Көргөнүздөр present continuous бул учур чак болуп эсептелет. Англис тилинде мурдагы айткандай, англис тилинде 12 чак бар. Ошол 12 чакты ичиндеги present continuous кайсыл жерде жайгашкан? Бул 12 чакты билбегенде мурдагы сабактарды көрүп, 12 чакты үйрөнүп, кайра бул сабакка келсе болот. Азыр эмесе карап көрөлү. Ошол 12 чактын ичинде кайсыл жеринде present continuous жайгашкан? Мына көргөнүңүздөрдөй present continuous present бул жерден алып келип, continuous бул жерден ушул жерде жайгашкан. Present continuous. Көрдүңүздөрбү? Present continuous. Бул жердеги present continuous'тун жардамчы am, is, are plus ing. Am, is, are plus ing. Ушул жардамчы этиштерди колдонуп, сүйлөмдөрдү түзөсүздөр. Андан кийин суроолуу сүйлөм, карама-каршы сүйлөм сабакта улантылганда көрүсүздөр. Дегенде убакыттын сызыгын каралы. Бул убакыттын сызыгы биз future, келечекке карап кетебиз. Азыркы убак учур чак, учур убагы азыр сиздер менен сүйлөшүп аткан убак ушул жер. Ал эми өткөндө сиздердин өткөн чагы төрүлгөн убактарыңыз, мектепке барган убактарыңыздар мисалы десек, ушул өткөн деген жерде бул учур, бул келечек. Эми жана айткан чак tense кайсыл жерде жайгашышы мүмкүн? Present continuous'ун жайгашкан жери ушул жер. Present continuous. Көргөнүңүздөрдөй present continuous кайсыл жерде жайгашкан? Present continuous now, азыр деген жерде жайгашкан. Эгер бир сүйлөм ушул жардамчы этиштер менен курулган болсо, am, is, are, анда эмесе бул present continuous дегенди билдирет. Ал деген учур чак жөнүндө сүйлөп атат. Мисал айтсак, I am talking to you now. Мен сиздер менен азыр сүйлөшүп жатам. You are talking to me now. You are listening to me now actually. Siz meni угуп жатасыздар. Сиздер мени угуп жатасыздар. Ушул жерде биздин present continuous жайгашкан. Эми бул жерде карасак, present continuous'тун жана айткандай 4 түрдүү сүйлөмдү карап көрөлү. 4 түрдүү. Биринчи түрдүү, экинчи түр, үчүнчү, төртүнчү түр. Булар кандай болуп эсептелет? Positive sentence. Бул жөнөкөй жай сүйлөм деген. Анан negative sentence, көк менен билген negative sentence. Бул карама-каршы сүйлөм, positive question sentence. Бул жөнөкөй суроолуу сүйлөм, бул карама-каршы суроолуу сүйлөм, negative question sentence. Ушул 4 түрдүү сүйлөмдү көргөнүңүздөрдө эми ушуларга бир сүйлөм түзүп көрсөк, сүйлөм түзөлү. Мисалы айтсак, мону алып туралы. You are working now. Sen азыр иштеп жатасың. You are working now. Көргөнүңүздөрдө are, am, is, are plus ing. Are бул жердеги am, ing бул жерде. Am, is, are plus ing. Ушуларды колдонуп учур чакты түздүк. Эми экинчи түрдүү сүйлөм эмне экен бул жерде? Экинчи түрдүү сүйлөм negative sentence. Negative sentence'ти карап көрсөк, мисалы муну алып туралы бияка. Negative sentence. Now дагы бул жакка алып туралы. Эми караңыздар, negative sentence you are not. Negative деген эмне? Not дегенди билдирет. Not. Бул now деген азыр бираздан кийин айтам. Бул эмнеге? Бул жерге коюп койдум. Дагы бир жолу negative sentence you are not working now. Сен азыр иштебей жатасың. Negative, not. Ошондой эле үчүнчү түрдүү сүйлөм кандай экен? Positive question sentence. Positive question sentence деген эмне? Суроолуу жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм. Суроолуу сүйлөмдү карасак, бул жерде Are you working now? Эми караңыздар, ушул are you working now суроолуу сүйлөмдү жасаш үчүн, түзүш үчүн биз positive көргөнүңүздөр. Ушул positive sentence'тен жай сүйлөмдөн биз жай суроолуу сүйлөм кылабыз. Аны кандай кылабыз? Ордун алмаштырабыз. Мисалы азыр могул жерден караңыздар, сиздерге айтсак, мына you are working now. Сен иштеп жатасың. Эми караңыздар, are you working now? Айырмасы эмне? Ушул экөөнүн айырмасы эмне? Көргөнүздөрдөй, бул жерде are менен you'ну ордун алмаштырсак, are you working now десек, уже
Бұл жерде не болуп калат? Суроо болуп калат. Are you working now? Ошондой окшош бекен? Карап көрүңүздөр. Мына Are you working now? Are you working now? Are you working now? Суроолуу сүйлөмдү жөнөкөй жай сүйлөмдөн алып, ошондо суроо кылабыз. Эгер you'дан кийин are келсе, you are working now, анда суроо эмес, анда жөнөкөй сүйлөм болуп калат. Көргөнүздөрдү, бул жерде суроо белгиси жок. Көргөнүздөр бул не болду? Үчүнчү түрдүү суроолуу белги болду. Түшүндүк. Are you working now? Некен суроолуу сүйлөм. Эми карайлы. Төртүнчү түрдүү сүйлөм бул negative question sentence. Negative question sentence'де деле negative sentence'тен алып өзгөртөбүз. Ошондо negative question sentence болот. Мисалы буну жаап туралы. Are you not working now? Are you not working now? Бул кайсыл жерден келди? Negative question sentence бул negative sentence'тен орун алмаштырып куралат. Бул жердегини алып көрсөтөйүн сиздерге. Мынакей. You are not working now. Сен иштебей жатасың. Бул жерде сен иштебей жатасыңбы? Are you not working now дегенде жанакындай кылганда эле билгениңиздердей биз эмне кылабыз? Могул жерде орун алмаштырабыз. Могул экөөнү орун алмаштырсак, анда бизде кайсы суроо карама каршылоо. Are you not working now? Суроо болгондо эмне кылат? Аягына эмне коебуз? Суроо белгиси коебуз. Ошого буну алып келдим эле. Могул жерден Are you not working now? Are you not working now? Сен иштебей жатасыңбы? Деген суроо берилет. Ошого көргөнүздөрдөй буну дагы карасак, экөө окшош. Are you not working now? Ушинтип эле куралат negative question sentence. Мындайча айтканда суроо белгисини, суроо сүйлөмдү биз кандай кылабыз? Орун алмаштырып суроолуу сүйлөм түзөбүз. Are you not working now? Сен иштебей жатасыңбы деп суроо беребиз. Ордун алып келсек, суроо эмес, сен жөн эле сен иштебей жатасың десек, you are not working now, бизге суроо белгиси кереги жок. Анда эмесе буну өчүрүп салсак деле боло берет. So you are not working now, сен иштебей жатасың. Бул жерде are you now working now? Эми ошол сүйлөмдөрдүн бүт ата тоошто болгондоруну карап көрөлү. Мен, сен, ал. Канча жак бар? Мен, сен, ал. Калгандары биз, сиз, алар. Мына көргөнүңүздөрдөй present continuous жардамчы этиштери am, is, are plus ing. Ушулар кызыл түстөгүлөр колдонуп жардамчы этиш. Жардамчы этиш дагы бир жолу кайталап кетели. Бул жардамчы этиштердин мааниси жок, кыймыл аракет мааниге ээ эмес, жөн эле убакытты көрсөтөт, чакты көрсөтөт. Am, is, are plus ing ошону колдонуп учур чактагы сүйлөмдөрдү түзөбүз. Мисалы көрөлү. Positive sentence. Мен артында кайталаңыздар. I am working now. Мен азыр иштеп жатам. You are working now. Сен иштеп жатасың. Ал, he, кыз болсо, she, жөнөкөй жансыз болсо, it. Жаныбарларга да it колдонот. Или he is working now, же she is working now, or it is working now. It is working now десе, мисалы бир жаныбар иштеп жатат десек, it is working now. Мисалы атты алсак, Horse is working now. Андан кийин we are working now. Биз иштеп жатабыз. You are working now. They are working now. Бул жай сүйлөм болду. Эми карама каршы сүйлөмдү окуйлу. I'm not working now. I'm not working now. You're not working now. He, she is not working now. Ал иштебей жатат. Сен иштебей жатасың, мен иштебей жатам. Карама каршы сүйлөм. We are not working now. You are not working now. They are not working now. Алар иштебей жатышат. Силер иштебей жатасыңар, биз иштебей жатабыз. Үчүнчү түрдүү сүйлөм positive question sentence, суроолуу сүйлөм. Бул көбүнчө yes no question деп аталат. Ооба жана жок. Эмнеге дегенде бул суроону бергенден кийин жообу ооба же жок болот. Am I working now? Are you working now? Is Americanster is he дебей is he working now, or is she working now? Is it working now? Are we working now? Biz иштебей жатабызбы? Biz иштеп жатабызбы деген суроо. Кечесиздер. Are you working now? Силер иштеп жатасыңарбы? Are they working now? Алар иштеп жатышабы? Төртүнчү түрдүү сүйлөм negative question sentence. So, am I not working now? Мен иштебей жатамынбы деген суроо берилет. Am I not working now? Андан кийин are you not working now? Сен иштебей жатасыңбы? Is he or is she or is it not working now? And are we not working now? Are you not working now? And are they not working now? Көргөнүздөрдөй
Present continuous учурчак ушундай куралат. 4 түрдүү сүйлөмдү кайра жаттаңыздар. Ар бир чакты өткөн сайын биз 4 түрдүү сүйлөм түзөбүз. Positive sentence жөнөкөй сүйлөм, negative sentence карама-каршы сүйлөм, жөнөкөй суроолуу сүйлөм, positive question sentence and negative question sentence. Ушундай кылып ар бир чакты үйрөнөбүз. Кааласаңыздар видеону кайра-кайра көрүп, бүгүнкү учур чак деген теманы жакшы билип алсаңыздар болот. Дагы бир жолу айтып кетейин, бул ошол 12 чактын бирөөсү болгон present continuous жардамчы этиштери am, is, are plus ing. Чоң рахмат, thank you very much. Көрүшкөнчө жакшы тургула. Bye.